Эки кабаттан турган бул типтүү мектептин курулушу 4 жылдан бери бүтпөй турат. 42 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнмөй болуп, ушул кезге чейин 15 миллион сомдук гана иштер аткарылган. Курулуштун кечеңдөөсүнөн кирпиштер урап, айылдыктарды кооптондурууда. Ал эми кош көңүл мамиледен мектептин тепкиштери да туура эмес орнотулган. УКСтен келген адамдарга да айтканмын, мынау 40 сантиметр өдө размерден туура эмес коюлуп калыптыр, үстүн жаап атасыңар, кийин кайтып дагы немени алып келип кран менен кайтып көтөрүшкө мүмкүнчүлүк бой калат, түшүрбөйсүңөрбү деген немелерди көп айттым. Бир жартылуу жооп болбой жатат. 4 жылдан бери курулушу бүтпөй турган мектеп имаратынын айынан окуучулар 3 мөөнөттө окууга аргасыз болуп келишүүдө. Анткени 400га жакын окуучу 150 орунду эски мектепте билим алышат. Мындан окуучулар кыш айларында караңгыда мектепке келип кетишет. Сай айылы тоолуу болгондуктан билим алуу окуучулардын өмүрү үчүн да кооптуу абал жаратууда. Тоолуу аймакка жакын болгондуктан жана айыл жергесинде болгондуктан баягы карышкыр дегендер дагы кездешет. Ошондуктан коркобуз албетте. Мен өзүм алыстан келгендиктен мага эч кандай деле шерик жок. Ошондуктан мага келип билим алып кетүүгө өтө кыйынчылыктар болот, бирок ошентсе да аракет кыламын. Караңгыда мен ошолорду күтүп турам. Ушу балдар эсен-аман өтүп кетсе экен депчи. Караңгыда мындай жаш балдарды жетелеп өткөзүп, кыйынчылык менен барып кар болсо кыйынчылык, караңгыда кете алышпай, мына баргандан түшүп келе жатсам мен өз көзүм менен көрдүм, бир кичинекей бала караңгыда жалгыз кетип атат. Караңгыда чоң адам коркот. Беттен карышкыр бөрүлөр өтөт. Айылдагы бул көйгөйдүн чечилбей жаткандыгын жергиликтүүлөр Өзбекстандын Сох анклавы менен байланыштырышат. Анткени район борборунан Сай айылына келүү үчүн кошуна өлкө аркылуу өткөн жалгыз жолдон каттоо керек. Ошол себептүү эл үчүн иштеймин деп убада берип келген чоңдор да каттамдын кыйындыгынан бул айылга кадам коюшпаптыр. Азыркы губернаторуңардын колу бошобой жатса керек. Сай деген ушакта экенин билет го, өзү башка эле. Акимам качан келгенин мен билбейм. Биз райондон 60 километр алыста турабыз. Мына Өзбекстан Сох аркылуу келеткен да, кыжылат бойлу дагы мына таян көтөр, эл болсо согмен көтөрүлө, же бозадырга жолу калда кетелди, баары өздөрүнүн тынчыны ойлойт да. Эл бар, ошолор бар. Элим бар үчүн мен губернатормун, же элим бар үчүн мен президентмин. Бардыгыбыз эл мененбиз да. Ошо элдин биз Кыргызстандын 6,5 миллиондон ашык калкынын ошо 1% болсо дагы түзөбүз да. Биз дагы кыргызбыз. Биз дагы элдей жашагыбыз келет, балдарыбыз дагы элдей билим алгысы келет. Жергиликтүүлөр мектеп имаратынын курулушун аягына чыгаруу боюнча ушул кезге чейин жергиликтүү бийликтегилерден тартып эл өкүлдөрүнүн дарегине да кат жөнөтүшкөн. Бирок көңүл жылтарлык натыйжа болгон эмес. Эми 2018 жылдын титулуна киргизилгени боюнча министр билдирди. Бирок бул да билим берүү министрлиги тарабынан аткарылбагандыктан так жооп болгон жок. Областтык коллегиядагы бул жөнүндө сөз болду, сөзсүз көңүл бурулат. Анткени именно ошол Сай айылындагы Акматов орто мектеби боюнча дагы сөз болду. 2018 жылдын титулуна киргизилет деп Госстрой муну айтты. Белгилеп кетсем, 2016 жылдан бери курулуш жана капиталдык ремонт маселелери азыр Госстройго өткөн да, билим берүү министрлигинде эмес. Баткен районунда 2014 жылы курулушу башталган 2 мектеп толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Ал эми 225 орунду Сай айылындагы окуу имаратынын курулушу 50%га да аткарыла элек. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.